Пайғамбарымыз айтқан, адам баласының әрбірі котормочусуз Алланың алдында суралат 5 сурауға даярдан қыла. Бұл дүниедегі 60-70 жылдық өмір ошол сурауға даярдану үшін. Бұл дүниедегі 60-70 жылдық өмір Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам айтқан, мен үмметімдің өмірінің ортасы 60-70-тің ортасында болады. Эми 80-90-100-ге шыққан азырақ болады екен. 50-40-30-да өліп қалғандар да азырақ болады екен. Ортасы айтқанда, ушу 60-70-тің тегерегінде. 60-70-тің тегерегінде. Ушул өмір берилип атат сиздерге, биздерге. Ушул өмірді Алла Таалам жан берди, мал мүлк берди. Кыямат күнү буга сурайт. Биринчи суроо Алла Тааладан котормочусуз кыргызга кыргызча, өзбекке өзбекче, орусга орусча, макул Корея, Япония, ким кандай улутта ким тили кайсы болсо, ошол тилде Алла субханаху ва таала сурайт. Ар бир адам өзүнүн тилинде жооп берет ага. Не деп жооп берет? Биринчи, мен сага өмүр бердим, өмүр. Канча жыл берсе бул Алла берет. İnsandın әрекеті менен өмүргө берекет эле келет, өмүр узарбайт турганда. Береке болот ага. Кыскасы Алланын тарабынан адам баласы эненин ичинде турганда 4 айлыгында 4 нерсе жазылат. 4 айлыгында 121 күнү жан салынганда 4 нерсесин жазып кой дейт. Ажалу. Ажалын качан өлөт жазып кой. Ырыскысын жазып кой. Амалын жазып кой. Saidun ау шақиюн, бактылуу, бактысыздыгын жазып кой. Мына 4-тө. Эненин ичинен бу дүйнөгө жарыкка чыга эле келе жазылган. Сиздин биздин канча ажалыбыз, качан өлүмүбүз ал бар. Эч ким билбейт качан кайерден өлөрүн. Алла гана билет, бизге караңгы. Алла Таала тизгинди качан тартат, биз билбейбиз туган. Кайерде келип калышы мүмкүн. Сөзсүз ооруп, сөзсүз авария болуп эмес, жакшынакай басып жүрүп эле адам өлүп кала берет. Атасы болуп туруп баласы кете берет, чоң атасы болуп туруп небереси кете берет. Бу дүйнөгө келүүнүн тартиби бар, кетүүнүн тартиби жок. Кетүүнүн тартиби жок. Не деп атат Алла Таала? Өмүр бердим дейт. Мына ушул өмүрдү сен кайда сарптадың деген суроо экен, мынакей. 24 саат Алла Таала бизге берген жашоонун, өмүрдүн сурагы бар экен туугандар, сурагы бар экен. Biz kayda ötkördük degen şu ömürden suragı var eken. 24 saat kayda ötkördün. Jaşoodan soralat ekenimiz. Bir. Ekincisi, jaştığыңды kayda ötkördün. Jaştık bul dele ömürdün bir bölügü. Bırak emne üçün özünçö jaştıkты sorap atat, urmattуу jaştar. Antkeni jaştar bizdin kelечегибиz. Kaysı koomdun jaştары uyattуу bolsa anın kelечеги var. Adeptүү, ahlактуу bolsa anın kelечеги var. Bilimdүү, батыр, берешен, ынтымактуу болса анын келечеги бар. Кайсы коом элдин жаштары бузулган болса, зынага, кумарга, арамга, ал коомдун, ал элдин келечеги жок. Талканалышлыгы ал 100% ал. Эмне үчүн жаштар ончо сурап атат? Жаш кезинде каны кызуу, күчтүү, жакшы иштерди да кылса да мыкты кылат, жаман иштерди кылса да Кудай сактасын. Жаштык боюнча өзүнчө суроо экен туугандар. Акыл эс бардыгы толук жетилген мезгилде жакшы иштерди кылганга умтулайлы, аракет кылайлы, урматтуу жаштар. Баш кошсок, ак нике менен баш кошойлу. Эмгектенип тапсак, пешене тер менен табайлы. Бирөөнүкүн тартып албай, уурдап албай, калп айтып албай, чалкаланып үйдө отуруп алып, аялдарды чыгарып, аларды соода кылдыртып үйдө отуруп, курсактай койсун. А болбойт туугандар. Арын эркеги деп коет аны. Жок, бизге Алла Таала эркектерге ар-rijal qawwamun 'ala nisa, аялдарга жооптуу эркектерди Алла Таала кылган. Ырыскыны таба турган, мээнет кыла турган. Алла Таала өзгөчө күч берген. Акыл эс берген ошого жараша. Демек экини, үчүнчүсү кандай? Үчүнчүсү кайдан акча таптың деген суроо экен туугандар. Биз мына жашоодо канча Алла Таала өмүр берсе, ушуга даярданышыбыз керек экен. Сен кайдан акча таптың деген суроо. Барыбызга ушу суроо берилет. Ушу суроого даярданайлы. Күн сайын даярданайлы, апта сайын даярданайлы, ай сайын даярданайлы. Өзүбүздү эсептеп турайлы. Hazret Umar radıyallahu anhu ayткан сөзү бар. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ай, өз жаныңарды эсептеп тургула. Эсепке тартылганга чейин Алланын алдында эсепке алынасыңар.
есеп бересіңер, ошоға чейин өзүңөрдү эсептеп тургула, эсебиңер жеңил болсун дейт. Мен ишенимим кандай, ибадаттарым кандай, ордундабы же жокпу, мамилем кандай, bir günde kança жолу жалган айттым, bir günde kança жолу алдадым, kança жолу чын сүйлөдүм, kança пайдалуу ишти кылдым бүгүн. İmam Şafii rahimahullah айтат, кимдин 2 күнү окшош болуп калса, ал зыян тартууда дейт. Кечеги күнгө караганда бүгүнкү күнү биз жакшы иштерди көбүрөөк кылып, жаман иштерди көбүрөөк ташташыбыз керек экен. Эртең болсо, андан да жакшы иштерди көбүрөөк кылганга, жаман иштерди көбүрөөк таштаганга аракет кылышыбыз керек экен. Пайгамбарыбыздын берекелүү дуалары бар. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфира ли ва тархамани фа иза арадта би ибадика фитнатан фaqbidni илейка гайра мафтунин. Ya Allah, men senen жакшы иштерди кылганды сураймын. Biz suraylı Allah Taala'dan. Ya Allah, жақсы işlerdi kılganға mümkünçülük ber, tofik ber, jardam ber. Жақсы işlerdi kılganға mağa jolumdu açkın. Men жақсы işlerdi kılayın. Menin kolumdan жақсы işler bolsun. Jaman işlerdi taştagandı surayın. Ya Allah, men senen жақсы işlerdi kılgandı surayım. Jaman işlerdi taştagandı surayım. Beçaralardı жақсы görgöndü, süygöndü surayımın deyit mınake. Jana meni geçirgeningdi surayım, mağa rayım kılganыңды surayım. Ya Allah, egerde kayсы bir kowumga sen fitnani kagalasaң, anda meni fitnaga aralashtirbaylı özüň alıp ket deydi mınake. Mınake Peygamber sizge bizge bergen dualardan biri mına. Demek tugandar, жақсы işlerdi köbürak kılganга hareket kılıp, jaman işlerdi taştaganга hareket kılaylı. Жақсы, mındayça aytkanda, bağlılıklarga bizde bolsun, kaniyet degen bolsun, sabır degen bolsun, şükür degen bolsun, jönököylük bolsun, bereşendүүлük bolsun, geçirimdүүлük bolsun, dostluğumuz bolsun, jürögümüz birimizge taza bolsun, kara niyet bolboylu, tekeberi bolboylu, gör albastыk bolbosun. Ana, jaman gümende bolboylu, jaman sıfatlarını getireyli jaşoobuzdan, jakşı sıfatlar menen özübüz sıfatlalaylı. Beyişke gire turgan adamlardın sıfatların Kur'an'da bayan kılıp koygon. Alar kimder ele mınake? İmandılar, oruza tutucular, kaniyet, Allah'dan korkondor, sadaka bergenler, Allah'ını göbestegenler, uyatlı jerin saktagandar. Allah subhanahu wa ta'ala bunu bayandap koygon tugandar. Demek agayın Müslüman bir tugandar, keliңiздер. Mınake, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisini bütürüp koyuylu. 5 nerse surayt eken kıyamat günü her birimizden kotormaçusuz. 5 soruğa жооп бермейинче bir kadam taştay albayt ekенбиз. Al birincisi жашоодон сурайт экен, экинчиси жаштыктан сурайт экен, үчүнчүсү кайдан акча таптың. Мейли сен электриксиңби? Мейли сен кароолчусуңбу? Мейли сен өкмөттөсүңбү? Мейли сен соттосуңбу? Мейли сен прокурорсуңбу? Соодагерсиңби? Дыйканчысыңбы? Таксистсиңби? Чаштарашта парикмахерсиңби? Кандай гана кесипте болбу? Ушуну адал жол менен таап атасыңбы? Же алдап арам жол менен таап атасыңбы? Peşine termen taap atasыңбы? Же бирөөнүн тапканын уурдап сыздатып атасыңбы? Кандай менен таап туруп бирөөгө берип атасыңбы? Же бирөөнүкүн зулумдук менен тартып алып, какшатып, Алланын каарына калып атасыңбы? Каяктан таап атасың мал мүлүктү? Каяктан таап үй салып атасың? Машина алып атасың? Кийим кийинче кийгече кийип атасың? Бала чакаңды эмне менен багып атасың? Аялыңды эмне менен тойгозуп атасың? Балдарыңды кандай кийимге алып берип атасың? Кайдан таптың? Кайдан таптың? Паракорлук мененби? Коррупция мененби? Эмне менен таптың? Суроо, туган. Бүгүн биз суралбай калышыбыз мүмкүн. Бүгүн бирөө билбей калышы мүмкүн. Алла билбей калбайт. Периштелер бардыгы жазып атат. Жер дагы күбө, жараткан Алла да күбө тугандар. Ошондуктан ислам бай болгондон тыйы салбайт. Бай болуңуз, барыбыз бар болойлу, бай болойлу, миллиардер болойлу. Bundan тыйы салбайт. Бирок кайсы жол менен? Кайсы жол менен? Ошондон алымдар улам будан айтышат, өлүмгө баары бир келет. Kaçan ölü жөнүндө суроо жок, кандай ölü боюнча суроо бар. Kaçan бул чечилген, кандай сиздин колуңузда. Kaçan бул Алланын колунда, кандай өлүм сиздин колуңузда. Тооба кылып, бирөөгө зулумдук кылбай, бирөөнү какшатпай тургандар. Алла Тааланы наразы кылбай, бенделерди наразы кылбай. Ошондой абалда Алла өлүм берген болсо бул бактылуу өлүм. Алланы наразы кылып, же намаз окубай, же орозо тутпай, же зекет бербей, же ажылык кылбай, же Кур'ан окубай, же чын сүйлөбөй, адамдарга зулумдук кылып өлө турган болсо, тообасыз өлө турган болсо, бунун акыбети эмне бул? Өкүнүч, бактысыздык. Демек, бул жердеги 4-сүра кайсы? Кайда, 1-3-сүра кайда таптың болуп атабы? Кандай таптың?
Төртүнчүсү дагы бар туугандар. Тапкан эле ошо менен жетиштүү эмес экен. Адалдан таптың, пешене термен таптың. Кайда сарптадың деген суроо бар экен эми. Исрапкерчиликке сарптадыңбы? Той тамаша деп коюп эле ушундай чачып Алла Таала берген мал мүлктү текке кетирдиңби? Шайтан сүйүнө турган жолго сарптадыңбы? Суроо бар экен туугандар. Кайда сарптадың деген? Өзүң эле сарттай бердиңби? Же элге дагы, коомчулук, туугандарга дагы сарптадыңбы? Суроо бар экен туугандар. Бешинчиси эң татаал, билген билимиңе канча мал кылдың деген. Урматтуу туугандар, Алла Таалам баарыбызга бул суроолорго даярданганга эртеге кыямат күнү оңой жооп бергенге Аллахым өзү жардам берген болсун. Мал мүлктү Алла Таалам аманат катары бериптир. Буну исрап кылбайлы, текке кетирбейли, туура багытта иштетейли. Элибиз, журтубузга пайдалуу болсун, мамлекетибизге пайдалуу болсун. Ынтымагына өзгөчө элди бөлгөнгө мал мүлк иштейт го. Будан өткөн арам нерсе жок, билип коюңуз. Элдин башын бириктириш үчүн мал мүлк сарпталат го. Bundan ötkön soğupta amal yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ayıp ketken. Namaz okugandan da, oruza tutkandan da, sadaka bergenden dağı ulu soğupta aytayım mı? Eldin başın biriktiriniz. Eki uruşup ketkendin başın biriktiriniz. Oşoğu жөндөндөөрүңүздү, жаныңызды, малыңызды сарптаңыз. Bu da Allah Taala'dan ulu daraja аласыз. Allah Taala баарыбызга жакшы иштерди кылганга товфик берсин.